Мен Манас проспектисинде жашайм. Үндөрдү, күлкүнү угуп, каяктан келип жатканын түшүнбөй койдум. Терезени ачсам, көчөнүн аркы өзүндөгү кошуналарым сүйлөшүп жатышыптыр. Ишенүүгө кыйын болду. Карантин маалында терезелерди ачып уктап жаттым. Менимче азыраак ачууланып калдым. Тынбаган автоунаалардын үнүн укпай серги түштүм. Бишкектеги добуштардын деңгээли өтө кооптуу. Бактарактар орто эсеп менен 10-20 децибелге чейин кыскартып, кооптуу деңгээлден жарактууга чейин түшүрөт. Көчө боюнча бак отургузуп коюу менен да көйгөй чечилбейт. Анткени комплекстүү иш-аракет зарыл. Дарактардан тышкары бадалдар жана көк майсаң тигилсе, коргоочу калкан жаралат.